Кызыккан баары эле акын болуп кетпейт деди. Шоколадтай өңү бар дегенде эле өзүм алдым да мен айтып атат го депчи. Амантай колунчу туурга Амантайды бир тээп сен айланып келип коңсуң деп койду да. 2023-жылы чындап аябай катуу оорудум. Айчыкка чыкпай калуу бул акын үчүн аябай трагедия экен. Канчалык деңгээлде көпүрө болуп атасыздар? 1 секунд турбай сага барар элем Бишкекте байлап турат. Өнөр гана сүйүрдө бурун унутуп калсам го. Канча пайыз өзгөрө алдым деп ойлойсуз? Жеңи жок жеңди деп аны эметип алып сүйүрүп алып кетип баратат. Бер жактан элдер болсо бакырып атат жеңи жок жеңилди деп. Музыка кетип атат жаңырып, бийлеп атат. Анан ошончо баланын жанынан анан мени келип бийге тартып алат да. Мен акындыкка ошол горныйда окуп отуруп акындыкка келдим да. Эртең келбесиңер анда ошондон ары кеткиле деди. Майра эженин бир айтканы бар эмес беле? Кээде бак чуркайт, кээде тап чуркайт, кээде экөө тең чуркайт, кээде экөө тең чуркабай калышы мүмкүн деген. Сезимиңди бош койбой ырт олтуруп сени алга сүрөгөн энең эле. Эртең өзүм карап отурам, эртең катышпасаңар ошондон ары жолугула деди да. 5 мүнөт деген бул акынды тандоого кирбейт го дейм. Азгырылып, акыры аңдап турам, адамдарга байланбаш керек деген. Элмирбек байке тагдырын тилеп алгандай сезиле берет да. Акындар бөлүнүп жарылып кетти, эки жаат болуп кетти деп. Кызганам, сен өчпөйсүң сезимге. Жетпей калганына сүйүнөм. Амансыздарбы, ардактуу көрүүчүлөр? Биз бүгүн да сиздерге жакшы маек тартып алсак деген ойдо турабыз. Бүгүнкү биздин маектөрүбүздүн коногу эл аралык, республикалык бир нече айтыштардын жеңүүчүсү, төкмө акын, обончу Жылдызбек Төрөканов болмокчу. Кош келипсиз Жылдызбек байке. Кош келдик, амансыздарбы? Жалпы эфирден көрүп жаткан улуу кичүү агайын. Бүгүн биз сиз менен бир жакшы маек тартып алсак деген ойдобуз. Сизди эл көпчүлүк айтыштардан көрүп жүрөт. Жүзүңүздү ырдаганыңызды угуп жүрөт, обондоруңузду угуп жүрөт. Бирок абдан бир кеңири, жакшы бир маегиңизди мен таба алган жокмун чындыгында. Бүгүн ошондой бир маек кылсак деп ойлоп атабыз. Рахмат, буюрса кеңири маек курабыз деп мен деле ойлонуп жатам. Анан сенин эфирлериңди мен көптөн бери калтырбай угуп жүрөм. Кубалап угам ар бир. Мисалы Дооронбек Садырбаевдин байбичесинен, Түгөлбай агайдан, Салтарлар, улуу кичүү акындардан алып жүрөсүң. Ошолорду карап отуруп суктанам да, чындап мындай акынды дагы ачып берүүгө жанымдагы алып баруучу жараш керек экен деп калдым. Анан сенин сунушуңду четке какпай бүгүн эфирге келип калдык. Сон. Алгач эле ушул акындык жолуңуз Тогуз-Тородон башталды. Киндик каныңыз Тогуз-Тородо тамды дегендей. Тогуз-Тородон кеп баштабайлыбы? Жакшы болот. Туулган жердин топурагы алтын деп бекер айтылбаса керек. Биз ошол төрөлгөн жерибиз ошо Тогуз-Торо районунун Казарман айылында төрөлгөнбүз. Талантыбыз дагы балким ошол жактан башталгандыр, ошол жактан алгач ирет комуз черткенди үйрөнүп айылымдан. Өнөргө деген шыктаныбыз ошол айылдан башталган. Мен биринчи ушул айылыма сагыныч деп бир казарман айылым жөнүндө өзүм ыр жаздым эле. Ошону окуп баштай берсем болот да? Болот. Ошол айылым жөнүндө баштап ыр менен баштагым келип турат анда. Айылым. Кең шаарга батпай кээде жараланам. Кейтип жүрөктү мұң аралаган, айланам туман болуп туш алганда, айылым кубат издеп сага барам. Бүтпөс сыр кереметтер сенде жатат, бүт өмүр өткүм келет сенде жашап, түтүнүң жыттаганда абаңды эмес, түгөнөт түгөөрдүнан менде газап. Жолдору түгөтөт деп сабырыңдай, жолоочу кеп сөз кылат аныгындай, дегелең алыстыгың сезилбеди денемде согуп турган тамырымдай. Көп мезгил далай сенде кыштаганмын, кой жайып коюнуңда уктаганмын. Апамдын ак сүтүнөн алгаш сенин абаңдан кере-кере жыттаганмын. Саргайып сагынганда келем сага, сагынчым ыргайлантып төгөм жана. 1 секунд турбай сага барар элем Бишкекте байлап турат. Өнөр гана
Bir sekунд турбай сага барар элем, Бишкекте байлап турат өнөр гана. Баракелде. Деп айылга сагынычыбызды жазган элек. Айтып атпайсызбы? 1 секунд турбай сага барар элем, Бишкекте кармап турат өнөр гана депчи. Айылда гана бир жай турмушта жашасам деген ойлор келди беле? Же алдыда ошондой пландар барбы? Айылда негизи баарыбыз тең айылдан чыккан адамдарбыз го. Айылда негизи ошондой ойлор болот. Айылда эле жашасам дегенчи. Айылды ар бир айылын сагынбаган адам болбосо керек. Менде деле аябай сагыныч болот. Кээде Бишкектин баш аламан. Мындай чаржайып бир турмуштан кээде тажап кеткенде ушундай баарын кечип ушу айылга кетким келип калган учурлар болот. Эми айылдын кереметине эми сөз менен жеткириш да оор экен негизичи. Андай абалдан кантип чыгасыз? Айылга кетип каласызбы? Сагынганда айылга барып турабыз. Азыр Кудайга шүгүр биздин айыл жаңы жол ачылып, 5-6 саатта жакын болуп калды. Сагынганда тез-тез айылга барганга аракет кылабыз. Анан акындыкка болгон кызыгуу, ушул өнөргө болгон ишкыбоздук сизде качан бойгонду же пайда болду? Мен өнөргө болгон кызыгуум бул бала күнүнөн эле кызыгуум бар. Ал кезде баягы Аалы Жеңишбек агалардын, Амантай Элмирбек Азамат агалардын айтыштарын теледен, эфирден көрүп жүрүп, ошондо кызыкканбыз. Ал кезде Аалы байке менен Жеңишбек байкенин дисктери бар эле. Айтыш атайын терме дисктери, Жеңишбек байкенин 3 арман, Толгон Токой Атене деген ырлары бар эле. Ошолорду кагазга жазып алып жаттап, ушундай таасирленгенбиз. Ошо айылдан эле башталган кызыгуубуз. Андан кийинчи мектепте дагы бир айтышып, же бир ыр жазып, ушундай бир жөндөмдөрүңүз чыга баштадыбы? Мектептен бир окуяны айтып берейин анда. Бир 8-класста окуп аткан кезде биз А класс, Б класс болуп окуйбуз да. Анан мен Б класста окуйм. Анан А класстагылар ачык сабак даярдап калыптыр. Ушу жеңи жокту алып чыгыш керек экен, ачык сабакта жеңи жоктун айтышын. Анан мен баягы 2-класстан 7-класска чейин Комузда окугам да. Атайын музыкалык мектепте окугам Комуздан атайын. Анан Комуз билет деп, анан тиги ачык сабактан баягы мугалим мага айтпайт аны. Комуз билет ошол күнү эле айта калайын деген окшойт да. Анан мен болсо, алар болсо жеңи жок деп бир Бекназар деген баланы даярдашат жеңи жок кылып. Ал жеңи жоктун ырын жаттап даярданып жүргөн экен. Анан отуруп алым сабак күнү баягы актовый зал бар. Ошол жака чогулуп анан мага ошол күнү айтты. Жеңи жоктон жеңилген акын болуп, кайсы акын экенин азыр эстей албайм да, бирок жеңилген акын болуп, жанында эле жеңилип отуруп бер деп комузун кылдыратып эле. Анан сценарий боюнча жеңи жок жеңди деп эки бала тигини 2-3 бала эме сүйрөп кетиш керек экен да, алып чыгып. Анан чыксак эле жеңи жокубуз сүйүрдө ырын унутуп калса болобу. Анан комузум неме кылып эле ага чейин акындар туура ырдап жүргөм да. Өз алдымча эч кимге угушпай. Анан же эргүүм ачылып кеттиби билбем. Отуруп эле эмне деп ырдаганымды деле билбем. Эл мен болсо эптеп акындыкка салып ырдап атам. Эл болсо кыйкырып, өкүрүп, окуучуларчы ушинтип атат. Аалан сайын ачылып кеттим окшойт. Анан сценарийден чыкпаш керек да. Жеңи жок жеңди деп аны эметип алып сүйрөп алып кетип атат. Бер жактан элдер болсо бакырып атат жеңи жок жеңилди деп. Ошондой бир кызык болгон. Ошол балким ошол кезде эле бир учкундар болсо керек деп ойлоп коем акындыкка. Көп кызык окуялар сизде негизи 8-класста болгон окшойт. Дагы бир кызык окуяңыз бар экен. 8-класста окуганда бир классташ кызыңыз бийге чакырса, көчөгө кача чыккан экенсиз? Андай окуя болгон. Буларды эле каяктан угуп аласыңар да. Ошондо абдан уялчак бала белеңиз кандай бул? Өтө. Толтура баладан сизди бийге тартып атса, сиз болсо качып чыгып кеткен. Мен баягы үйгө түз барып түз келген балдардан болчумун негизи. Өзүм аябай тартынчаак, уялчаак, аз деле болушу мүмкүн эми. Акындыкка келгенден кийин баягы ошолор калып калды.
аябай уялчаак болчумун. Анан кийин акын болуп баягы айтышып жүргөндө классташтарым таң калды. Эң сүйлөбөгөн бала мен болчумун да. Не сен кантип ырдап жүрөсүң, деле бир сүйлөгөн үнүң укпачу элек деп анан билбейм эми кандай 8-класста айтып калдым. 8-класста ошо окуп жүргөн жаңы жылга даярданып атсак керек. Класска жанагындай бир колонканы алып келип коюп, музыканы даңкылдатып, мен болсо отурам уялып. Ырдабайм дагы, мындай бийлебейм дагы, ушуну уялам да. Эч нерсеге катышпайсыз? Жок, катышам мындай, активдүү эле катышам баарына элечи, бирок бийлеген билбейм мен үчүн уят болчу да. Бийлегенден тартынып, анан бизде бир Нурсултан деген дос балабыз бар, ал болсо ар кайсы кыздар менен бийге тартып бийлеп, карап мен ошого мындай ичимден эме кылам, неге мен мындай боло албайм деп ичимден баары сызып, бирок сыртынан уялам. Ошентип отурсам бизде бир кымбат деген кыз бар эле классташыбыз. Анан ал кыз болсо баягы Москвага чейин окуп келген, мектептин учурунда ошондой эки жакты көрүп, кичине эме болуп калган. Анан биз болсо каяктан айылдан чыкпаган балабыз. Анан музыка кетип атат, жаңырып бийлеп атат. Анан ошончо баланын жанынан анан мени келип бийге тартып алат да. Классташтарым кыйкырып өкүрүп жанагы эме кылып тиги бакырып. Мен шылыңдап деле бакырып чыгышы мүмкүн да, эми чыкпайсың деп эркексиң дегендейчи. Сумкамды асындым да ошо бойдон кызарган боюнча кеттим үйгөчү. Анан бир жума сабак барбай койдум. Анан кийин эме кылды, тиги кыз айтып калды. Мен кечирип койчу, мындай билген эмесмин депчи. Ойлосо керек мен чыгып кетет депчи бийге. Ушундай тартын, ушундай деңгээлде тартынчаак болчумун да. Анан бир айтканыңыз бар экен да, уялчактыгымдын айынан көп нерседен кургул калдым депчи. Эмнеден кургул калдыңыз? Бул кийин деле калган жокпу ошондо бул? Өзүм ушу тартынчаак, уялчаак Калтыралган жоксуз айынан көп нерсе жок. Азыр Кудайга шүгүр, уялбай эле калдык деп. Тиги Эмнелерден кургул калдыңыз уялчактыгыңыздын айынан? уялчаак адам негизи көп нерседен кур калат деп айткым келсе керек негизичи. Анан уялчаак адам чын эле жашоодо деле мындай уялып тартына берсең, бул уялчаак эми кыз кишиге жарашат, эркек кишиге көп жараша бербейт окшойт деп калдым кийинчи. Тартынып, көп нерседен мисалы оюмду уялып айта албай, учурундагы көп нерседен кур калган учурлар болгон окшойт балкимчи. Ошол себебинен ушинтип айтсам керек деп ойлойм. Адашпасам ошо Алым Токтомушевдин сөзү болсо керек, ушул токтоо бол, сабырдуу бол, колдон келсе, а бирок тартынчаактык болбос нерсе деген экен да. Ооба. Кийин мен деле сезип калдым, ошо тартынчаактык болбойт экен. Мисалы, студент болуп келдик, баягым калган жок биринчи курстачы. Бир нерсе керек болсо ошону айта албай уялып, ушундай нерселер көп болсо керек деп коем да. Мектепти бүттүңүз, андан кийин сиз дагы Чыңгыз Хан Кожошов байкелердей болуп Тоокен окуу жайына келдиңиз. Мен бир айтайын дедим эле, 9 торолуктар балдар мектеп бүтүп атканда түз эле Тоокенге бар дейт окшойт депчи. Баягы окууну бүттүк. Бүткөндө баягы адамда болот го эми каяка окуйм дегенчи. Ал кезде бизге багыт бере турчу деле мындай бул жака деп багыт бере турчу деле адам болгон эмеспи? Же алар багыт берсе деле биздин акылыбыз жетчү эмеспи? Баягы турмуштун ак карасын талдаганга. Окууда деле ошондой болду. Каяка тапшырсам деген нерсени окууну бүткүчөктү мен өзүмө такыр мындай Сураган жоксуз. өзүмө сурап, бирок каяка, неге шыгым бар, неге жөндөмү бар жооп таба алган деген жоксуз. жооп таба албайм да өзүмчү. Неге окусам деген. Анан биздин айылда 88-жылкы байкебиз бар эле, бир Эрнис деген, Аталаш байкем. Анан ал киши баягы шаар көрүп алган. Анан ага чалдым, Эрнис байке ушундай. Неге окуса болот депчи. Сиз эмнеде окуйсуз десем, горныйда окуйм деди. Кандай окуп экен, жакшы элеби, келечектеби десем, ооба жакшы эле деп койду да. Анан барып эле ошол айткан окууга барып тапшырып алдым. Анткени бизде комбинат, Макмал алтын кен комбинаты бар да, алтын чыгат айылдан. Анан бир чети ошого дагы эме кылдым окшойт, айылга келип ушул жакка иштейм дегенде ой болду окшойт да. Анан ал жакты окуп, диплом алып, анан бирок акындыгыбыз ошол биринчи курстан башталды да. Баягы адам өзүн таппаса мындай жашоодо жан дүйнөсү тынчтанбайт экен дедим да. Себеби мен ошол горныйдан өзүмдү мындай элестете алган жокмун да, таба алган жокмун мындай айтканда. Бирок
өкүнбөйм, бирок ал жерде окуганыма. Анткени ошол жерден мен акындыкка ошол горныйда окуп отуруп акындыкка келдим да. Аяктадыңыз ал жерде. Ал жерде аяктап дипломумду алдым. Бирок сиз айтып атпайсызбы жана 8-классымда айтыштым дедиңиз. Андан кийин ал Жеңишбек байкелердин айтыштарын жазып жаттап жүрдүм ушунчалык депчи. Ошол учурда бир оюңузга келген жокпу, мисалы, искусство университетине келсем, консерваторияга келсем деген өңдү? Ушул мен 1-2 класстан 7-класска чейин Комузда окудум деп атпаймынбы? Эң биринчи баягы Сейитбек Табалдиев деген агайдан окудум. Кийин анын баласынан окудум, Залкар Табалдиев. Анан Гүлжамал Исаева деген, анан музыкальный мектепке барып баштадым. Эжелерден окуп. Анан бул жакта мен музыкальный окуу жагы эмеге мектепке барыш үчүн алыс болчу да. Мен күндө жөө барып 6 күн окучумун, эмне экенин билбейм да. 6 күн мектепте да 6 күн эмес беле ал кезде. Эртең менен мисалы музыкалык школго барсам, түштөн кийин мектепке барам. Жолдон ушундай көкөймө тийген окшойт деп коем, алыстыгычы. Анан кийин мен муну улантам деген нерсе ошондон болбосо керек дейм да. Келген жок. Бирок акындыкка кызыгуум аябай бар болчу, бирок мен акын болуп калам деген нерсе үч уктасам түшүмө кирбей турган нерсе болчу да. Өзүм деле таң калам. Мисалы акындыкка келгенде деле келип калган себеби кандай? Горныйда окуп жүрүп, мисалы, анан 1-2 сабак бош болуп калдык, окошко болуп калды, окошкода. Не кылсам, мурда деле албайкеге кирсем деп батын албай жүргөм, ушу тартынчактыгым аянанчы. Анан Филармонияны айланып өтөсүз. Айланып өтөм. Тартынчактын айланда жөн эле учурашкандан тартынам, ушундайчы. Себеби алар бизге баягы акындар деги эле чыгармачыл чөйрөдөгү адамдар бизге кол жетпестей сезилчү да. Анан эми кантип кабыл алат? Бер жактан эле ойлоп алып, мындай туманда акылыңчы. Не деп коет, албайке азыр кагып койсо, өмүр бою бир эме болуп калган турат да. Не кылам, кетип калам, ошо ойдон эмне болот, кирсемби, кирбесемби деген ушундай бир түмөн ойлорго чөмүлүп алып, анан 2 саат окошко болуп калды окууда. Айла жок, кирдим анан. Кире берейинчи деп. Ошол жерден тартынчактыгымдын эмесин сыйрындым окшойт да. Кирип анан Бактыёша деп коебу, оосто эже болот бир кемпир отуруптур. Ал деле жеңил эле киргизип койду, адресин айтып, эстебес тоонун жетектеп отурганында албайке. Ушул кабинетке барсаң, азыр бар деди. Бардым, албайкеге барсам, телефон менен сүйлөшөттүр бирөө менен. Кирсем, кел отур деди. Отурам, телефон менен сүйлөшүп бүттү. Келип эле, эмнеге келдиң деди албайке. Акын болоюн деп оозуман чыгып кетти, акын болоюн деп. Айтчасың деди. Жок, кызыгып жүрөм деди. Кызыкканым бар эле акын болуп кетпейт деди. Тыйда эмнеге келдим деп ичимен үзүлүп атам. Анан албайке 5 миллион эл бар дейт. Анан ошол кезде 5 миллион болчу. 5 миллион кыргыздын жарым эле айтышка кызыгат. Кызыкканым бар эле акын болуп кетсе, анда 2,5 миллион эл айтышып жүрбөйт беле деди. Тыйда. Не, төгөсүң деди. Жок, комуз жок келдим эле деп мындай шылтоо болуп атам да. Шылтоо болсом, комуз табылат деп мына жактан эмесинен ачып, шкафын ачып, комуз алып чыгат. Эмнеге келгениң ырмен айтып бер деди. Анан эмне деп төккөнүм деле эсимде жок. Тердеп, кургап, эптеп бир 5-6 сабак айткам. Анан албайке күлүп эле. Ошондо айткам албайкеге, шаарга келип тапшырып окуган жерим Горныйда. Филармонияга окубасам да жакыныраак болсом деп тапшырып алгам Горныйга деп айтканым эсимде да. Анан албайке күлүп эле чыгарса болот экен деп койду. Ошондон улам эле ушул эмеде, ошонун аркасы менен, албайкенин аркасы менен ушул өнөрдө калдык да. Андан кийин айтыш фондуна бардыңыз. Андан кийин албайке айтыш фондко чакырды. Кийин албайке айтты, ал кезде менден мурун албайке Кубат Түкешев бардыр. Мен алдында бир ай, 2 ай мурда барса керек. Анан экөөң бир өнөк кылыш керек экен деди. Номерибизди алыштырып, бири-бирибизге байланыштырып, анан экөөбүз жолугуп, кийин Кубат экөөбүз мындай ырдашып жүрдүк, мындай өз алдынча. Кийин айтыш фондко чакырды экөөбүздү. Кубат экөөбүз чалып сүйлөшөбүз. Эртең айтыш фондко барабызбы?
шылтып айтып эле барбай эле болчу деп ошентип барбай койдук биринчи күнү. Кийинки 10 күндүк болот. Дагы чакырды, келбей коюптурсуңар. Анда да шылтып айтып, бара албай атабыз да анткени ал жакта деген. Эркиңер жетпей атат. Эркибиз жетпей атат. Эмне деген салкар адамдарды көрбөсөк дагы ошондо адамдардын бар экенин сезип алып эле тартынабыз да. Анан үчүнчүсүндө албай урушту. Эгер эметпесеңер, эгер эртең келбесеңер анда ошондон ары кеткиле деди. Анан экөөбүз тең барабыз болуп анан экөөбүз тең бир күндө бардык Айчка. Барып анан ошойдон Барсаңыз кимдер бар экен? Барсак Элмирбек байке, Амантай байке, баары эле бар экен, Асылмак байке, ал байкелер. Мен ким тосо да Асылбектер. Акчолтой бар экен, Кадырбек бар экен. Кийин таанышып отуруп, Акчолтой менен Кадырбектер 88-жылдыгында коюшкан. Аларды 1-2 жыл байкелеп жүрдүк, бир топчу. Анан барып ырдадык, Элмирбек байкелер жакшы кабыл алды. Анан Айтышта түшүп калып анан Чучугулак бар экен ал жерде. Чучугулак тартканда эле Кубат Кадырбекке түшүп, мен Акчолтойго түшүп калып атпаймынбы. Анан мен жаңы барсам, өзүм тартынчаак болсом, мурда кийин Айтышка түшүп көрбөсөм, анан Акчолтой менен айтышып атсам, анан ошондо айтып атпайбы, сен ордуң горныйда эле экен, убар болуп бияка келбей эле коюшуң керек экен, горныйда эле кал деп ушундай ырдады. Акчолтой байке. Акчолтой. Сен ордуң акындыкта эмес экен, ордуң Тоокен жагында экен деп, балким шакаба чегип ырдаса керек. Анан анын сөзүнө деле мен намыстанган жокмун ал кездечи. Себеби намыстангыдай деле кыйраткан акын эмес болчумун, чын айтсамчы. Туура экен деп эле кабылдап Туура калдыңыз. экен деп эле кабылдап, бирок жүрө бердим, тырышып элечи ошолор менен аралашып. Баягы өнөр эмне деп коет, ырыс жугушат, өнөр болушат деп коет го, балким ошолор менен аралашып жүргөндө балким жугушкандыр өнөр. Ошол анан кийин эң Акчолтойдун эң акыркы айтышы мен менен болуп калды да. Кийин Санжырада экөөбүз 1 саат, 1-2 сааттай айтыштык. Ошондо Акчолтой ырдап атат. Мен сени ошондо ушинтип айтып койдум эле. Экинчи эч кимге айткыс болдум деп ырдап атат ыр менен. Анан мен дагы ыр менен жооп бердим. Акчолтой бул өнөргө чебер эле. Ааламдан да өнөрү кенен эле. Сезимиңди бош койбой ыр толтуруп сени алга сүрөгөн энең эле. Жана ак жол кеп айттың баштаганда, мен Айтышка жаңы кадам таштаганда досум менден акын чыкпайт деген эле. Ал сөзүң угуп жүрөк канатканмын, анда далай уйкусуз таң атканмын. Сен айткан ачуу сөзгө намыстанбай кайра ошончо Айтышка жанашканмын. Пусаланып сен айткан ошол сөзгө уйкусуз далай таң аткан миң ушундай айтып, бардан жокту жоктон барды жарата алган досум, буйругун эч ким билбейт жараткандын деп жооп берип. Анан Акчолтой да жооп берип атат. Мен сени намыстансың десем керек депчи. Ошондо бир 4 саба бар эле, унутуп калдым Акчолтойдун 4 саба айтты эле. Ушундай чечен демек, сөзгө маани берет экен, чечен демек, бирдемек өсөм демек. Мен сени ошол кезде айткандыгым балким сени намыстансың десем керек деп жооп берген да. Сиз ошентип айтыш модунда жүрүп, бирок өзүңүз теңдүү, тең туш акындарыңызга салыштырмалуу эл аралыкка биринчи чыккан акынсыз. Ошондо канча жашта элеңиз? 2000 кайсы жыл болуп калды? 2013 жылы 20-21 тегерек экен да ошо. Бул деле эл аралык айтыштын тандоосунан өтүп кетүү мен деле азыркыга чейин таң кала берем мындайчы өзүмө. Чын эле өтүп кеттимби депчи. Ноорузга карата акындардын айтышы болмой болуп калды эл аралык. Анан эртең тандоо тур болот деп атканда досубуз Турат Жумаев экөөбүз катышпайбыз деп атканбыз. Өзүбүзгө талап коюп, биз катышпайбыз, жашпыз да деп, улуулар катышсын деп койдук. Анан ал кезде Марал радиосуна барып калдык. Барып калсак Жеңишбек байкебиз, устатыбыз ошол жерде экен. Эртең кандай айтышка даярдык деп, ал киши да түз сүйлөгөн киши да. Кандай айтышка даярдык? Жеңишбек байке биз катышпайбыз эртең, даярдык жок анан деп эле ушинтип мукактанып калды да. Эмнеге катышпайсыңар? Качан жашпыз да деди. Эмне карганда катышасыңар? Эртең өзүм карап отурам, эртең катышпасаңар ошондон ары жогола деди да. Ушундай айтты. Макул деп эле экөөбүз тең кеттик. Түнү менен ал кезде айтыш фондусу болсо Советский Бекмамбаевдин кесилишинде болчу Ачекейде. Ал жерге барып, түнү менен ошол жерде жатып,
түнү менен уктабай даярданып эртең тандоо тургач. Анан багыбыз экен экөөбүз тең тандоо турдан өткөрүп атпайбызбы. Анан тандоо турунда кимге түштүм? Албайкеге түшүп атпайбы болгондо да. Азыркы тандоо турларга алымсынбайм да, ичим чыкпайт. Азыр негедир убактысы кыскарып баратат тандоо турларынын. 5 мүнөт деп. 5 мүнөт деген бул акырында тандоого кирбейт го дейм. Анда Ал канча? кезде Албайке экөөбүздүн айтышыбыз менде бар. Өзүм угуп коюп турам. Өзүм уялсам да ошону угам да. 27 мүнөт айтышыптырбыз. Тандоо турда. Бир жупка элестет. Албайке биринчи орун менен өттү тандоодон. Мен экинчи орун менен өткөттүм. Албайке ырдап эме кылып атат. Үзүндүлөрүн айтып, калтырып атам. Албайке баягы чыктым дегенде эле уже өзүмдү таппай калдым. Калтырап, титиреп. Анан бирөө келди, ал менен сөткө тартып койчу деп телефонун берипчи. Монтет колумчу. Мен тарта албай койдум. Анан Албайке айтат, сүрдү жакшы болот. Сүрдү сен жакшы айтышат окшойсуң бүгүн деп койду. Неге деп сүрдөп атпайм десем, сүрдөгөн адам жакшы айтышат деди. Неге? Сүр деген бул жоопкерчилик деди да. Бизде аттың ошол нерсе калып баратат деп мындай кийгенсип айтты да. Деп анан айткандай эле баштаганда эле Мирлан Самигович алып бардычу. Албайке ырдап атат. Шоколадтай өңү бар ай, мына бул алып баруучуңар жаккан жок. Шоколадтай өңү бар дегенде эле өзүм алдым да мен айтып атат го депчи. Мына бул алып баруучуңар жаккан жок деп резко Мирлан байкеге өткөттү. Анан мен жооп берип атам тигечи. Бүгүн шаңды устатым менен бир чыгып, бүгүн шаңды болот кечебиз. Какша ырдап калкымдын кадырына жетебиз. Анан аалыга түштүң дегенде температурам күчөп, бүгүн ысык чыкты чекебиз. Мага да тийип жатпайбы нар жактагы Мирлан байкемди шоколадный десеңиз. Илгери адам тукуму капкара топурактан жаралган, ал эми шайтан тукуму сапсары оттон таралган. Сиз деле сары адамсыз айырмакчы жок алардан деп тийишип калды. Анан эми жаштык экен да, анан Албайке аныма келтире жооп берип салды. Бүтчү. Куш. Мындай келтире жооп берип, анан ошентип ошол сөздөрүм ошондо айтып аткан баягы жаңы келин сүйгөнчүк деген кыргыздын жакшы сөзү бар го. Биз жаш акындарды кыргыз баары колдой берет да, мындай. Анан жаш деп балким ошондо калыстар тобу эл колдоп койсо керек. Анан ошол Албайкенин сүрөөнү менен деминин аркасында тандоо турдан өтүп кеттик. Тандоо турдан чыгып эле тим болбой тияктан филармониядан айтышып өтүп финалга өтүп кеттик. Финалда Албайке ошондо ырдап атып тандоо турда мага мындай айткан да. Айланайын Жылдызбек, ойлогондой болупсуң. Так ушундай болот деп болжогондой болупсуң. Ушунча акын ичинен Жылдызбек мага жолуктуң. Амантай колунчу туурга Амантайды бир тээп сен айланып келип конупсуң деп койду да. Анан кийин мен ушул айтышты кайра угуп берем. Угуп атып анан кийин ойлондум. Ушу Албайкелер жөн кишилер эмес, булар уулуя кишилер экен деп койдум да. Себеби Жеңишбек байке жанантип катышкыла деп туталанып бизди урушпаганда урушуп атат да. Ошонун аркасы менен качып атабыз. Андан кийин Албайке жанандай сөздү айтып атат. Себеби Амантайды биртеп айланып барып конупсуң дегени менин финалга чыгып кеткеним болду да. Себеби кийинки күнү Амантай эке 65 бай, мен 67 бай алып калдым. Элдин жарымы чурулдайт. Амантайды чыгарга тиги жаш бала экен деп атат. Десе элдин жарымы чыкты. Качанга чейин немете бересиңер жаш бала деп. Жаш балдар качан чыгат? Өзү чыксын, упайы чоңбу деп мени сүрөп чыгарып иди. Ама Албайкенин сөзү ошол жерде дал келип атат да. Мен ойлоп калдым, бул кишилер жөн кишилер эмес экен деп. Ошол кишилерден сабак алып мындай биз бактылуу экенбиз да. Финалга чыктыңыз. Финалга чыктым. Финалга чыгып казактын Серик Калиев деген акын менен айтыштык. Ал менен кандай айтыштык билбейм, бирок баягы казак акыны казак ошо биринчи жолу айтышып атам да. Анан ал кезде баягы багыбыз экен 3-чү орун алдык. Ошентип биринчи чыгып, тандоодон биринчи өтүп, кайра биринчи жолу ушундай 3-чү орунга
баягы тарыхта мурда акындардын тарыхында жаштардан эң биринчи чыккан мен болуп калыптырмын да, кийин мындай фактыга салыштырганда. Анан кийин азыр айтып атпайсызбы? Абдан сүрдөдүм, титиреп атам депчи. Ошол сүр азыр да коштойбу же бара-бара жоголот бекен ошол сахнага чыккандагы? Мендеги сүр мисалы акындардын баарында эле болушу керек. Ашыралы атабыз деле 80ге чыгып сахнага чыгып аткан, сүр калбайт экен да деп айтканы бар экен да. Мисалы андай менин да сүрдөгөнүм бул сахнага чейин аябай сүрдөйм. Нары басып, бери басып өзүмдү бир аз токтото албайм да мындай. Анан сахнага качан столго келип отурганда ошол сүр жоголуп кетет неге экен. Ошол отуруп алгычакты мындай кыйын да, баары бир сүр калбайт экен деп коем. Айтышып жүрдүңүз бир нече айтыштарда. Анан ортодо эле бир топко бир тыныгуу болду сизде айтыштан. Көрүүчү катары отуруп калдыңыз айтыштарда. Айтыштан алыстай түшкөндөгү сиздеги абал кандай болду? Гүлүктөр менен топ жарып жүрүп, анан бир кезде эле гүлүктөр чуркап атат, сиз көпчүлүктүн катарында отуруу бул акын үчүн. Акын тура айтасың, тиги 2023-жылы ошо алыстап калдым, бир аз 2 жыл. Бир аз оорусузгон айнаган. Эми биздин баягы айтып атпаймынбы жана горныйда окуп жүргөндө өзүмдү таба албай жүрдүм деп. Мен өзүмдү ушул өнөргө келип таптым да. Ошол оор учурду мен сөз менен Ыр менен айтып бересизби? ыр менен айтып берейинчи. Келиңиз. 2023-жылы чындап аябай катуу оордум. Айчыкка чыкпай калуу бул акын үчүн аябай трагедия экен. Ар кандай ойлор кетти, өмүр бою ушинтип айтышпай каламбы деп. Адамдын башына сыноо келгенде бул бир чети Кудайга да миң шүгүр айтам. Адамдын жакшы жаманын ылгап алганга ошол мага мүмкүндүк берген экен деп эле кабыл алам да. Анан 2023-жыл деп ыр жазгам, муну 2024-жыл жаздым. Ошол ырымды айтып берейин. Басып өткөн жолумду карап көрдүм, баш көтөрүп жашоого канат кердим. Өзүмдү өзүм жоготуп баратканда өмүрүмө жеткидей сабак бердиң. Ушул жашоо түбөлүк эместигин, унуткарып өмүрдүн белектигин, азгырылып акыры аңдап турам адамдарга байланбаш керектигин. Тобокелге көп жолу барыптырмын, тобо кылып дүйнөмдү жарык кылдым. Убадага турбаган адамдарга убактымды коротуп алыптырмын. Ишенипмин ар кимдин төгүнүнө, ичим чыкпай өткөргөн өмүрүмө, калды далай максадым тебеленип, карай берип ар кимдин көңүлүнө. Так аткарбай Кудайдын буйруктарын, так секирип көп эле ыргыштадым. Улам сени кайгыга түртөт тура, учурунда көз чумган чындыктарың. Чындап сездим өмүрдүн жалгандыгын, чыйралсын деп сыноого салгандыгын. Кейгенден пайда жок, балким утуш, кеч болсо да түшүнүп алгандыгын деп жазган элек. Анан айтып атпайсызбы? Карай берип ар кимдин көңүлүнө деп атасыз да. Мурда мисалы көңүлчөксүзбү? мурда эл эмне дейт деп жашасам керек аябайчы. Мисалы мен аябай үйдөгүлөр асан кайгы деп койчу. Бирөөнүн мисалы үйгө бир киши келет, мисалы жаанда үйүнө кетсе, тигил суу болбой жеттиби экен деп ага деле кайгырып, буга деле кайгырып ушундай адам болчумун да. Анан көп эле адамды өзүмдөй көрүп, көңүлчөөктүгүм аябай болчу. Бирөөлөрдүн көңүлү менен көңүлүн карап жашачумун. Анан кийин 2023-төн кийин көп нерсени мындай башыман өткөргөндөн кийин ойлонуп калдым да. Адам кейи бербеш керек экен жөн эле. Керек болсо мен кейигенде ыр дагы жазгым келбейт азырчы. Жөн эле позитив кубанганда эле жазып турайынчы деп өзүм талап коюп алгам. Мисалы ыр деген бул адамдын тагдырына сөзсүз таасир берет экен да. Куранда да айтылыптыр, калемде ант бар деп. Мисалы калемди да ойлонуп шилтебесе, сен ырды эмес тагдырыңды чиймелеп алышың мүмкүн экен.
Мен булардын неден улам айтып атам, Элмирбек байкенин ырын карап отуруп, тагдыр мени каалагандай калчадың, акын калса алып бүткү чарчадым деп атат. Бул Элмирбек байке тагдырын тилеп алгандай сезиле берет да. Ушундай трагедиялуу, кайгылуу ырларды акыркы учурларда жазгым келбей, жалаң позитив жазганга өтүп баштадым окшойт дейм. Анан айтып атпайсызбы, кейбеш керек экен, көп дагы көңүл чөктүрбөш керек экен, башкалардын көңүлү деп өзүмдүкүн калтырып да жүрдүм депчи. Сиз ошол толугу менен өзүңүздү өзүңүз тарбияладыңызбы? Болот бекен адам өзүн Адам тарбияласа? өзүн тарбияласа болот. Ооба. Адам кантип тарбияланат? Ары согулуп, бери согулуп, мисалы турмуш тарбиялайт экен адамдычы. Мындай адам адамды көрүп тарбияланат. Адам ар кандай бирөө оору менен тарбияланат. Ар кандай башына келген сыноолор менен тарбияланат, мисалы. Болушунча жетерлик тарбия алдым. Азыр көп эле мындай кайгыра бергенге өттүм да. Баардык нерсени, мисалы, тагдырда деп мындай, бул Кудайдын буйруганда деп кабыл алганга үйрөндүм да. Бирок оңой болгон жок. Оңой болгон жок, чындап. Канча пайыз өзгөрө алдым деп ойлойсуз? Мурдагы Асан Кайгы, Жылдызбек канча пайыз өзгөрдү? Жакшы эле мынча пайыз деп айта албайм. Мен колдон келишинче, күчүм жетишинче өзгөрдүм деп айтам да. Үй бүлөдө негизи эле баарыбыз эле сезимтал адамдарбыз, мындай адамдын мындай көңүл менен эсептешкен адамдарбыз да негизи. Аз деле баягы көңүлүнө эсептешпей калдым деп айта албайм. Аз деле бар, мисалы. Болгону бул сыноо адамга ушундай адамдардын ак карасын мындай ылгап иргеп берет экен да. Акындар арасында айтып калышат, Жылдызбектин эң чоң сүрөөнчүсү бул апасы деп. Атам деле сүрөйт. Анда акындар көбүрөөк апаңызды айтат. Апам баягы күйүп бышып, эне деген эне да, башкача бар, башкача. Үй бүлөм деле баары эле ушундай негизи менин акындыгыма аябай сүрөшөт. Тай жагым деле, ата журтум деле бүт мындай күйүп бышкан адамдар негизи. Анын ичинде апам өзгөчө күйүп бышат. Кээде чалып алып айтып калат, бул айтыш болот десе, кээде чалып алып идея берет, кээдечи. Момунтип айтпайсың, апам өтө тамашакөй киши. Апам көрүп калдың да? Өтө тамашакөй киши. Чалып алып. Тогуз-сороодо үйүңүзгө барбадык беле? Үйгө барбасаң, мынтип айтпайсың, тигинтип айtпайсың, кээде идея берип калат мындай. Кошо эле камыр жумур болуп, мындай чыгармачылыкка чогуу эле аралашып жүрө беребиз да. Сиздин анда айтыштан кийинки айтыштарыңызды талкуулайсыңар? Апаңыз менен? Талкуулайбыз. Атам да өтө сынчыл киши. Кээде айтат, могуну ашыкча айтып коюп турсуң. Муну айтпай эле койсоң болмок. Муну жакшы айтып турсуң, мында болбой калыптыр. Мындай ата-энең бетке айтат да, мисалчы. Мен туура кабыл алам, мисалы, алардын айткандарын деп мындай угуп, оң кабыл алам. Алар айтыштан кийин көп эле талкуулайбыз, мисалы. Мындай кээде айтыштарын интернеттен көрүп калам, балам жакшы айтыптырсың деп калат. Кээде мындай болуп калыптыр деп айтат. Бул эң сонун нерсе болсо керек. Үй бүлөң бул сүрөөнчүң болгондугу. Үй бүлөң сүрөөнчүң болгонуң эң жакшы да. Мисалы, эл колдоп туруп, сенин эң эле жакының үй бүлөң колдобой койсо, андай акын үчүн мындан өткөн трагедия жок болуш керек. Анда акын болуп деле кереги жок болуш керек. Эң биринчи сенин акындыгыңды, өнөрүңдү түшүнгөн элден да биринчи үй бүлөң болуш керек, жакының болуш керек. Анан айтыштарда, эл аралык айтыштарда дагы баарында эле байга алып жүрөсүз. Бирок жеңилүү ызасын тартып калган учурларда. Мен ушул жеңилүүдөн да көп сабак алам. Учурунда кээде Сиз көбүрөөк кечиресиз, көбүрөөк ошол учурда өзүңүздөн издейсизби кемчиликти, же калыстар мени туура эмес баалап койду дегенге көбүрөөк кошуласызбы? Ар кандай учур болот. Кээде калыстардан да кетип калган учур болот, кээде өзүңөн да кетип калган учур болот. Анан эми адам негизи биринчи кемчиликти өзүнөн издеш керек деп ойлойм. Мен көбүнчө өзүмө карайм. Кээде айтышта айтышып атып, кээде
оюңа келген нерсени унутуп айта албай чыгып кетип калган учурлар болот. Аята ушуну ушинтип жооп берип чыгып кетпей деп өкүнүп калган учурлар болуп калат. Аны кийинкиге сабак катары кабыл алам. Мисалы өзүмдүн болгон айтышымды кайра өзүм талдайм да. Эмне кемчилик бар, эмне артыкчылык бар, ошолордун бүт карап өзүм да сынчымын. Анан айтыштагы байгелер сиз үчүн канча пайыз маанилүү? Чоң, кичине элеге? Байге, муну өткөндө Баян байкеден уламмы? Сурап атам, сурап атат окшойсуң. Айтыштагы байгелер эми канчалык деңгээлде маанилүү? Ар кандай эми байгеде элегеде өтө эле байгеге белсенип кеткен жерибиз жок. Мисалы байге деле бул бактан да мен үчүн ушундай эле кабыл алам. Мисалы байге албай калсам, жетпей калсам кейибем жана айтпадымбы? Бул Кудайдын буйруганда да эле ушул нерсеге үйрөндүм да. Биз канчалык тытынып, кээде канчалык даярданып табыбыз келип турса да, кээде багыбыз жанбай калышы мүмкүн. Кээде багыбыз табыбыз жок болуп турган учурда багыбыз жанып кетиши мүмкүн. Бул баары Кудайдын айткандай да. Майра эженин бир айтканы бар эмес беле? Кээде бак чуркайт, кээде тап чуркайт. Кээде экөө тең чуркайт, кээде экөө тең чуркабай калышы мүмкүн деген. Ооба. Туура, кээде адамдын багы чуркаганда, кээде экөө бирдей чуркаган жакшы да, баары бир табың да келип, багың да келишип турса. Кээде оозуңа келип турган ырды дагы мындай тилиң кой бербейт да, ушуну айта албай чыгып кетесиң кээдечи. Ушундай учур болот. Ар кандай эми бул өнөрдү биз өмүр бою эле баягы изилдеп түбүнө жетпейт окшойбуз деп ойлоп коем. Бул өзү түшүнүксүз өнөр. Кээде жакшырдайсың, кээде анча болбой калат. Мисалы анча болбой калганда мен анча деле акын эмес экенмин дебеш керек. Жакшырдаганда мен укмуш турбаймынбы дебеш керек. Бул кандай десек? Бул тап менен бак мындай дайыма эле келише бербейт экен да, мындай. Бирде табың чуркайт, бирде багың чуркайт, бирде экөө тең чуркабай коет ичинде. Анан акындардын азыр Манас театры бар. Бир канчаңыздар ушул жактан айлык алып жүрөсүздөр. Анан акындар ушул коомду азыр материалдык жагдайларын кантип чыңдайт, же ушул той жакшылыктары менен элеби? Акындар Же да бир колдоолор болуп турабы айтыштардан сырткары? Айтыштан сырткары андай деле колдообуз жок. Болгону театрда иштейбиз. Ал жакта айлык алып иштейбиз кадимки эле. Андан сырткары баягы акындар аш тойлорду көп жүрөбүз. Элдердин, жакындардын чакырууларына барабыз. Ошол биздин болгон булагыбыз, байлык булагыбыз дейт. Анан ушул театр ачылганда дагы бир топ бир эл арасында бир сындар айтылды да. Акындарды айлык бергендигин мындай бир туура көрбөгөндөр да болду. Сиз акын катары кандай ойлойсуз ушул нерсени? Мамлекет камкордугуна алгандыгы бул акындарды кандай болду? Негизи биз акындар мамлекет колуна камкордугуна ала электе мурда ар бир акын тилеген да мунучу. Мамлекет неге колуна албайт, неге коргоого албайт деп канча акындын тилеги менен, канча акындын аракети менен келген театрда мисалы. Ачылгандан бул жакшы эле го дейм колдоого алганы. Албай койсо дагы айтат, неге акындар каралбай калды деп. Анан караганда таарынбашыбыз керек. Жакшы эле нерсе мен үчүн. Анан акындар арасындагы беримдик. Эл арасында дагы ушул сөз жүрөт. Акындар бөлүнүп жарылып кетти, эки жаат болуп кетти деп. Сиз ошол топтун ичиндесиз да. Акын катары буга көз карашыңыз кандай? Акын катары ушул суроолор көп келет. Мисалы жолдон деле жүрүп калсак, мисалы тааныгандар, силер акындар бөлүнүп жүрөсүңөр, сен аягына киресиң деп көп эле сурап калат негизи. Билбейм, элдер балким бөлүп карайт. Мисалы адам деле, мисалы мындай жооп берейинчи, мектептен деле мисалы классташтар болот. Классташтар баары менен эле катышып кетпейсиң. Сен өзүңө жаккан чөйрө менен катышасың.
Андан кийин университетке келесиң. Ал жактан деле баары менен камыр жумур болбойсуң. Өзүңө жаккан чөйрө болот. Акындарда деле ошондой. Өзүңө жаккан чөйрө менен. А өзүңө тияк жакпагандык деген эмес. Алар менен баары бир тамырыбыз бир да. Бир эле чөйрөдө кайнайбыз, бирок өзүңө ою бир келген, максаты, каалоосу бир келген акындар болуп, команда болуп иштейбиз. Элге балким ошол бөлүнүп аткандай көрүнсө керек. А бул негизи туурабы? Туура эле нерсе бул. Анан кайсы бир маегиңизде акын деген көпүрө болуш керек деп айтканыңыз бар экен. Азыр ушул сиздер канчалык деңгээлде көпүрө болуп атасыздар? Мен өзүм көп эле айтып жүрөм. Акын десе эле кээ бирлер ойлойт. Бир чоңдорду жамандап ырдап койсо эле ошо акыйкат деп түшүнүп алгандар бар. Бирөөнү бир жакшы адамды мактап койсоң арзымат деп түшүнүп алгандар бар. Ар кандай да. Бияка да ооп кетпей, тияка да ооп кетпей, акын ортодо болуш керек деп ойлойм да. Мен өзүм көп мындай саясатты ырдагандан мындай иренижип жиберем да. Неге экен? Ырыма ушул саясатты кошкум келбейт. Мен бул качкандыгым деле эмес, мен ушул саясат өзү баягы билбейм, ошону айтсам мен булганып калгандай сезиле берет да, өзүмдө да, бул жеке өзүмө. Ошон үчүн баардык нерсенин мен ортолугуна алып ырдаганга аракет кылам болушунча. Акын көпүрө болуш керек. Мисалы, бийлик менен элдин ортосунда көпүрө болуш керек. Эки жакка тең туура көпүрө болуш керек, эки жакка тең. Эл аралык айтышта жүрөбүз, эл аралык айтышта эки улут аралык кастыкты кооздойбой, достукту кармап ортодо эки элге көпүрө болуш керек. Көп эле негизи ушундай. Азыр ошол миссияны канчалык деңгээлде аткарып жатабыз деп ойлойсуз? Канчалык деңгээлде аткарып жатабыз билбейм, бирок колдон келишинче аткарып жатабыз. Анан 2022 жылы сиз алтын комуз сыйлыгын алдыңыз. Казактарда билебиз, алтын домбура алган акын бул эң мыкты акын деп. Абдан алтын домбуранын бир мартабасы чоңдой сезилет да. Же бизге ошондой көрүнөбү билбейм. Бизде канчалык ушул, бизде деле эң мыкты айткан акын алат албетте. Бирок акындар арасында алтын комуздун аброю канчалык? Мисалы, мен көпчүлүгүмдөн билем, акындар эл аралык айтышта баш бейге алгысы келет. Ушул абдан бир чоң абройдой көрүнөт да магачы. Алтын комуздун деңгээличи? Мен баягы баш байге алып, орунга жетип, алтын комуз алган деле анчалык мага көп мааниге эмес да. Ал ат болушу мүмкүн канчалык деңгээлде. Бирок сенин эртең артыңда канча баш байге алыптыр деп сурабайт да. Кандай сөзү калыптыр, кандай ыры калыптыр деп сурайт. Кандай термеси калыптыр? Алтын комузуң эмес, артыңда алтын сөзүң калыш керек деп ойлойм да. Билбейм, ар кимге ар кандай болуш керек. Мага андай деле негизи адамдагы мен өтө баалаган нерсем бул жөнөкөйлүк да. Адам кээде үйдө жатып алып көп ойлоном. Кандай адамдар жөнөкөй болот депчи. Анан карап отуруп, жалаң ийгиликке жеткен адамдар жөнөкөй адамдар экен да. Ийгиликтүү адамдар. Себеби, мисалы, спортсмендерге барып ырдап калабыз. Ошол эле жанагы алтын алып жүргөн, олимпиадага барып жүргөн спортсмендер менен учурашсаң, кадимкидей жөнөкөй да. Чала спортик дейбизби, алар менен учурашсаң мындай керсейип тургандарын көрөсүң. Ошол эле кээде арабызда деле бар, мисалы, бир-эки тандоого чыгып алып, бир аз керсейип калгандарчы. Адам канчалык ийгиликке жеткен сайын ошончолук жөнөкөй болуп баштайт окшойт деп калдым да. Адам мен алтын комуз алсам деле мындай, андай деле билбейм, өзүмдө андай деле сезим жок да. Андай деле эме жок. Мен кыска мындай өзүм тойбогон адам окшойм да. Жылдызбекте жылдыз оорусу болгон жок деп. Жылдыз оорусу болгон бир учурда. Мен өзүм Качан болду? Эл аралыкка чыкканда? Жок. Биринчи ушул жаңы айтышка кирип бара баштаганда болуптур да. Мен азыр сезип анализ жүргүзөсүң да.
кадимкидей мындай кишини көзүңө киши көрүнбөй мындай көзүң тумандап адамдар сенден ылдый сезилип эле ушундай бир учур. Айтышка катышып калган маалыңыз менен? Айтышка жаңы катышып баштагам. Жанагындай да азыр айтып атпаймынбы? Бир-эки тандоого чыгып калгам да ошондой кесиптим болсо керек менин. Анда сиз деле ал жолду басып ошол жолду басып өтөт экенбиз да, мындай адамдарчы баары бир ошол тепкичтер бул акындыктын чоң акындыкка баргычакты тепкичтердин арасында алгачкы тепкичтер окшойт ошолорчу. Ошол биз башында ошентип айтышка жаңы аралашып жүргөндө ошондой болгон экен деп азыр ойлоп калам да. Бир аз кеңкейип, керсейип калган учурларыбыз болуптур да. Азыр ошол учурларды мындай эстеп алып уялам бир чети жаш экенмин, жаш кезде баары болот турбайбы деп коем. Демек, адам бийиктеген сайын, бир атагы, аброю өскөн сайын ошончолук жөнөкөй болуш керек деген принциптесиз. Ошондой болуш керек. Кээде бир көңүл иренжүү учурлар дагы болгон чыгар. Мен ушундай ойлодум эле бул адамды, бирок көрсө бул мындай турбайбы деген сыяктуу. Оюңуздагыдай чыкпай калган учурлар. Сиз Учурлар болот. Мисалы бир акын, бир жаш акындардан бири айтып атпайбы? Бир терме жазайын деп жүрөм деп калды. Эмне деп терме жазасың? Акын мен айтышты башкача элестетип келгем, ушул жөнүндө жазайынчы деп атам. Сен жазып ага убактың көрүп атып эмне аласың дедим. Сен жаман жагын көрүп эле эметип жазам дей бересиң, жакшы жагын да көрбөйсүң депчи. Балким жана айтып атпаймынбы? Адам жамандын да жакшы жагын көрө билиш керек экен да. Мен ушул нерсени көбүрөөк ойлонуп баштадым кийинки күндөр. Элмирок байке бир жолу айтышматта отуруп бир кеп айтып калды. Майра Керим кыз айткан экен агачы. Адамдар Майра Керим кызы баягы ооруп, кыйналып жүргөн кезинде айткан окшойт. Ай Элмирбек, ушу адамдар неге бири-бирине таарынат? Мен ушуга таң калам, түшүнбөйм деп айткан экен да. Анан Элмирбек байке ал кезде жаштык кылып, неге эмнетип атат дейм, адам болгондон кийин таарынат да деп койдум дейт ичинен. Анан кийин Элмирбек байке айтып атпайбы? Көрсө адам бири-бирине таарынбаш керек экен. Неге таарынат? Мен ошол сөздү мен эми түшүнүп отурам дейт да. Чын эле да, адамдай бул жашоодо таарынбаш керек бири-бирине. Жаман чөйрөнүн эле жаман жагын карап эле кечке ошол менен жүрө бербей, жакшы жагын дагы көргөнгө аракет кылыш керек. Бул ойлорго сиз көбүрөөк ушул башыңыздан сыноо өткөргөндөн кийин анан ынандыңызбы? Бул да ошол өзгөрүүлөрдүн бири. Бара-бара сүйлөй чечен бара-бара көсөм болот дейт. Ошондой окшойт. Бул деле адамдын ушу турмуш мындай акылдуу кылганга ушу тарбиялайт окшойт деп коем да. Мындай адамды ушу турмуш көбүрөөк тарбиялайт экен да. Анан интернеттен көбүрөөк угуп жүрөбүз. Баягы акындар менен чогуу түштүк жерге сыңгыдырганда дагы сиздин Хабибул Азиреткуловдун "Сен өчпөйсүң сезимден" деген ырын көпчүлүк абдан сонунда кабыл алган. Бир ошол музыкалык тыныгуу кылып сизден бир чыгарма сураналы. Сөздү Кыялбек Урманбетовдуку, ону Хабибул Азиреткуловдуку. Жакшы көрүп ырдап жүрөм. Айланчыктап сени көргөн кезимде ай жылдызды кара чумун ай көзүмдө алан сайын ала качып ошондо оңай көз ирме жылдар өтөт жылдыз өчөт жаштык өтөт ай жалын өчөт
гана сен өчпөйсүң ай сезимден. Болочоктун бакталайы сезилген, бото көзүм бойер кеткен ай сөзүңдөн. Боздогонум билсе билер бир гана, ботосунан ажыраган ай босинген. Жылдар өтөт, жылдыз өчөт, жаштык өтөт, ай жалын өчөт. Жалгыз гана сен өчпөйсүң ай сезимден. Жылдар өтөт, жылдыз өчөт, жаштык өтөт, ай жалын өчөт. Жалгыз гана сен өчпөйсүң ай сезимден. Жалгыз гана сен өчпөйсүң ай сезимден. Баракелде, баракелде, бар болуңуз. Дебирдап жүрөбүз. Жалгыз гана сен өчпөйсүң сезимден дейт. Акыт. Сезимде өчпөй жүргөн жакшыбы? Сезимден өчпөй жүргөн жакшы эле болуш керек. Жакшы эле. Сизден өчпөй жүргөн адам барбы? Сезимде. Сөздүн төркүнү каяка кетип баратат. Биз эми кандай эмне деп жооп берейин деп. Жеңем капа болбогудай жооп бере бергиз. Жеңиң түшүндү го, эми түшүнүп кетти го. Эми сезимден өчпөй турган кандай? Биз эми баягы ар бир мен өзүм да ар бир учурду баягы ыр менен калтырып койгонго эле аракет кылам. Аны баягы улам карманып, ошону эстеп, эзиле бергендерге көп кирбейм да. Оончулук жайыңыз бар экен билебиз. Анан ырдасаңыз дагы бир жетпеген сүйүүнү жоктойсуз. Өзүңүздүн оондоруңузда дагы бүт дээрлиги көбү. Жетпеген бир сүйүүнү жоктогон Адам сүйүү эмес, баягы жетпеген нерсеси, мисалы, мындай адамга мындай не жоолгон бычактын сабалтын дегендей болуп элечи, мындай. Кол жетпеген нерсе бир баалуудай сезиле берет окшойт да адамгачы. Жеткен нерсенин колдо бар алтындын баркы жок деп атпайбы? Тиги жоолгон бычактын сабалтын дейт. Бирок колдо бар алтындын баркы жок деп атпайбы? Экөөнүн эле. Ушул эки сөз эле кандай айтып турат, Мисалы, ошондой эле нерсе окшойт бул делечи. Сүйүү деле, башкасы деле. өтүп кетеби? Мындай баалуу болуп тура берет окшойт да мындайчы. Ушул балким жетсе анын деле баркы кетмек деп ойлойм да, жеткен болсоң делечи, мисалы. Анан ошол учурду биз акындар эми ыр менен калтырып коет турбайбызбы? Мондай бир саптарды окуп калган жайым бар. Эңсеп жетпей калган сүйүү бийиктеп, эпсиз кеңеш сооротууга айтылат деген. Ошондой да болуп калышы мүмкүнбү? Балким жетпеген үчүн дагы Айласызданбы? Айласыздан дегендей. Ошондой да болуп калышы мүмкүн. Кээде өзүңдү алдап, кээде ар кандай эми жетпеген сүйүү бар, жетпеген нерсең мындай баалуу болуп, мындай баалуулугун жоготпой тура берет окшойт. Менин немемде. Анан оондоруңуз бар бир топ эле? Ооба, оондорум бар. Ушул оондоруңуздун алгачкысы кайсынысы? Кайсылыгы? Алгачкы оондорум эле ушул кеттим дейсиңдер болуш керек. Муну Элмирбек байке да раматылык угуп калган. Сен оон жазсаң да болот экен деп мындай бир ышык берип койду эле, угупчу. Өзүңүздүн оондордон бир окуса кандай?
Макул. Булардын сөзүн Айсулуу Эсен кызы деген эжекебиз жазган. Оон биз жазганбыз кеттин дейсиң деген ырдырда пленада. Үнүм жетер бекен, бир күнү оон жазып келип, үнүм жетпейт, мен ырлардын диапазону экен деп ойлогон. Ырдап атсам Ахмат шылыңдатпай, үнүң жеткидей эле жазчы депчи. Жетишинчи ырдап берейин, кеттин дейсиң. Kettin deysin, gelbes bolup tübölüp, hoş degenge kolun berip tünörüp, karmaya albay kaltıragan denemdi. Kaldım artan ey aytar sözün tügönü. Alıstasan aralıklar uzarır, sen benim sendik oygu tuşalıp, sezgen joksun joluğuğa gayradan, seni mağan ey alıp gelerin kusanıp. Arkanda algan azaplarga tor dolup, arman tolgon alam sağa tar bulup, kalgan кезде bilding beken men izlep kalarımdı ey karanım azar bulup, kalgan кезде bilding beken men izlep kalarımdı ey karanım azar bulup, karanım azar bulup. Баракелде, керемет оон. Деп оон чыгармыш Балким экенбиз. кеткен сүйүү болсо мынчалык бир керемет оон жара албай калмак. Абдан сонун болгон экен. Балким эмес эле жаралбай калмак. Жеткен сүйүү менен жакшы оон жаратса болбойбу? Жеткен колдор алтын баркы жок деп атпайсызбы, ошондой экен да көрсө мындай балким баалабай жүрөбүз. Бир учурда жаралат. Мен ага да ишенем да. Ушул ырды улай эле баягы 5-жатакана деген бир керемет бир поэзияңызды Сен болгон нерсени ачкан алдың окшойт. окуп берсеңиз да. Бир аз бир ошо 5-жатакананын Окуясын да айтайын ба? окуясына дагы кичине токтолсок. 5-жатаканада эмне окуя болду эле? Болгон нерсени козгогон ташы калдыбы дейт. Келиңиз. Мынтип айтайын. Эми бул балалык кезде ар кимдин башынан өтөт. Балалык сезимдер экен. Биз дагы ошо акындыкка жаңы келип, окуу жайда окуп жүргөн учурда биз дагы бирөөнө ашык болдук. Алдын артынан да алай чуркадык, мисалы. Ал кыз 5-жатаканада жашачу. Анан
бир күнү теңин албай жүрөт да, мындай айтканда. Баягы чуркай берсең да адамдар чуркатканга жакшы эмеспи? Ошондой болгон окшойт деп. Ошентип жүргөн күндөрдүн биринде алгыз айтып калды. 5-жатаканага бир келип, акын досторубуз менен келип, бир ырдап кетпейсизби деп. Бул кайсы жылдарга таандык окуя? Бул эмне 2012-2013 болсо керек балким. 2012 го дейм. 2012-2013. Мен арык кезим да ошо. Анан ошентип калды. Эми баягы сени жактырып жүргөн адам ошентип чакырып айтып атса, анан жетин албайсың да, мындай жетин албай. Жөн баргың келбейт аяга. Костюмшумду кийип алгансың. Анан ээрчите болгондорун баягы каршыга койгой тартып болот менен турат. Экөөнү ээрчите болгом. Белек печкеге алып алып, болгон жакшы нерсе алгың келет анда дагычы. Өзүң студент болсоң, барып бир жерден бир супермаркетке кирип соода кылып, бардык торт дагы алып алгам. Баргандан кийин баягысы чыкпай эле. Подружкалары чыгып эле тосуп алды. Жок, мен күтүп атам дейт. Аз келет деп коюшат, үмүт берип элечи. Качан келет десең эле, аз келет деп эле ушинтип коюшат. Тегиз чалсаң албайт же. Анан ушундай ызаланып атам да, ичимен туталанып, ызаланып. Болот болсо шылдыңдайт. Турат ошол. Баштады бир кезде. Ал келип берсе койсун, торт жейм мен торт жегим келип атат деп болот баштады ататынча. Мен торт жейм. Ой, отур келсин анан жейсиңер деп мен ушинтсем, ага бир кесим алып койсок жетет деп коет. Ошентип анан торту бустук жедик. Келе албай калды болуп эле анан чыкпай. Жок. Ызаланганым айт. Подружкалары жана эметишет, күлүп, кандай шылдыңдап күлүп, мындай ызаланып кеттим да ошо. Анан муну кийин жаздым мунучу. Анан ошол кездеги учурду. Кийин муну эмне болуп калам? Бир бада эмесине дос кызына жолугуп калсам, ал кыз өкүнүп жүрөт. Анан ушундай дегендей өкүнөт экен деп ушундай сөз угуп калдым анан деп анан келип ошондо жазгам. Ал кызга ошол боюнча жолуккан жоксуз? Жолуккан жокмун. Жолукканды деле каалаган жокмун. Жолуккан да жокмун. Эми бул ошол бала кездеги баягы чыгармачылыгыма ушундай жардамын бериптир болгону. Ошо чыгармачылыгымда чыгарма болуп калды. 5-жатакана деп ошондон жазгам. Ушуну окуп берейинчи. Сезимим кетсе күчөп, сенекке эске түшөт. Күнүмдүн башаты таң, күүгүмдөп, кечте бүтөт. Бир жара жүрөктөгү бүтсө да көптө бүтөт. Өтсө да көп күнүм, өң анын өчпөйт бүгүн. Чакырып жолугууга чарчабай, жетсем гүлүм, себепсиз чыкпай коюп, сен кеттиң, тепсеп сүйүүм. 5-жатакана, белегим алып, алоолоп жанып алып, ак сүйүүм тамыр алып, томсоруп, кайттым кайра, толкундап барып алып. Күл болуп күйдү жалын, кол болуп турду жаным. Теңсинбей ак сүйүүмдү тепкилеп ургуладың, күйүккө туз сепкендей күлүшөт курбуларың. Тең туштар шылдыңдашып, тереңге турдум батып, жүрөгүм каптан чыгып, жүзүмөн ындын качып, жарадар болгон элем жаныма бул күн батып. Көп өттү андан бери, көңүлдө калган көбү, турмушта түгөйүм бар туткундап алган мени. Таалайын таап сени да, таласка барган деди. Бир күнү курбуң менен жолугуп калганымда, ал айтат сенин ички катылган арманыңда, өкүнүп мага тийбей өтөт деп жалганымда. Мезгилиң артка жылбайт, мейлимиң зарлагында, бейпил күн болот беле, белегим алганыңда, же балким баары өзгөрмөк жолуксак барганымда. Баракелде. Деп жазгам. Баракелде. Сонун ырга себеп болуп калыптыр да жолукпаганы бир чети.
бир чети. Мен деле ошонусуна ошол жетпей калганына сүйүнөм. Шүгүр деп калдыңыз. Ушундай ырларды жаратып алганым үчүн. Анан сиздин бир тууган агаңыз дагы оон чыгарабы? Оон чыгарат. Менин бир тууган агам ошо Эркинбек деген. Ал да чыгармачылыкка жакын, комуз чертет, ырдайт. Бирок Астей деле сизге окшоп чыгармачылыкка аралашкан жок. Чыгармачылыкка аралашкан жок. Ушу өзү ал дагы кичине тартынчаак, мен жаш кезимдегидей да. Сиздин жаш кыз. Анын ырын жана Гүлкайыр Айбаш кызы Саргын тала деп ырдап жүрөт. Бир эмесин, бир кайрыгын эстетип көрөйүнчү, Келиңиз. Ошо байкемдерден бир Саргын тала деген сөз Жайлоо Кишеевдики экен. Анан бир күн келди. Ушундай оон чыгып атат, сөз жазып берчи деп. Анан бул оондай сүйжөндө жазып берчи деп калды. Бул сүйжөндө эмес, бул бир талаа бирдеме элестетип атат иши. Мындай десем эле Шайлоо Кишеевдин ырын казып атып таалыптыр. Даана түшүп калганда укмуш. Саргын тала деген. Булаңгыр баскан тоодон бурул таң тоздоп келет. Булуттар булактарга бурулуп токтоп келет. Караган чидаралап карамал оттоп келет. Калкылдап кайран жерлер канымды козгоп келет. Алыста жүргөн атчан атама окшоп келет. Арманым ала салып ал күндү жоктоп келет, жоктоп келет. Ал күндү жоктоп келет, жоктоп келет. Деп бир куплетін ырдап койдум. Баракелде. Сонун агаңыздын мындан башка Оондору бар, көп элечи. 20-30га чукул оондору бар деп калат да. Мен деле угуп жүрөм мындай оондорун чыгарса. бирок жарыкка чыга элек. Жарыкка чыга элек. Мага ушу запись кылып кетирип койчу десем да кичине эметип жүрөт да. Мен бирин экиин ырларын жиберип кая эметпейчи. Буюрса акырындык менен баарын жаздырып алабыз деп ойлойм. Сонун. Анан адам качан чарчайт? Айрыкча чыгармачыл адам. Чыгармачылык адам негативтерден чарчайт экен деп коем да. Адамдан эс алып, адамдан чарчайт экен. Адам эс алгысы келсе, мындай тынчтыкты самап калат экен. Мындай адамдан качып калат кээдечи адамчы. Адам ушул жан дүйнөсүнө каалабаган нерселерди мындай нерселерден чарчайт окшойт да адам. Сизде болобу ошолчу? Болот, мисалы аткаргың каалабай турган нерсени бирок барып аткарышың керек болгон нерсе, мисалычы. Ушундай нерселерден кээде чарчап кетем да. Баш тарта албайсыз. Баш тарта албай турган нерселерден кээде, өзүң каалабай турган нерселерден кээде чарчап кетем. Жалгызсырайсызбы? Адам жалгызсырайт, ооба. Жалгызсыраган учурлар болот. Качан? Адамдар жанында адамдар бар, бирок жалгызсырай бергендей адамдар, жалгыздыкты самап калган адам да болот да. Кайсыл учурда экен, ар кандай учурларда эле, мисалы мен өзүм кайсыл учурларда жалгызсырайм. Кээде жалгыздыкты самап каласың. Кайсыл учурда, мисалы мен көбүнчө мындай чыгармачылыкка айтышма иштеп аткан учурларда мындай жалгыздыкты самап калчу болдум да.
Аны үй бүлөңүз туура түшүнүп туура түшүнөт. Менин чыгармачылык, мен мисалы алдын ала үй бүлөдө айтышыма же бир чыгармачылыгыма иштей турган болсом, үй бүлөмдүн болгон муктаждыктарын камсыздап коюп, анан неме кылам да, мындай болду, мен башка нерсе менен аластпагыла деп ачык эле. Азыр туура түшүнүп эме кылып калышты. Адам өзүнүн өсүп же артка кетип атканын же токтоп турганын кантип баамдап билсе болот? Адам өзүнүн өсүп же токтоп турганына, адам өзүнө көп мындай өзүнө өзү көп учурда мындай байкабай калат да, өзүндө өсүштү, өзүндөгү кемчиликти деле адам мойнуна алгысы келбейт. Ошону мисалы биз айтышта мисалы канча бир 10-15 жакын бир топ болуп жүрөбүз да, мисалы тобуңан калышпай эле ошо алдыга жыла берсең, ошолордун катарында жүрө берсең эле өсөт болушуң керек деп ойлойм. Анан жанагындай тобуңан калып калган күлүктөй болуп турсаң, бул уже артка кетип атасың деп ойлойм да. Адам өзүнүн өсүшүн кантип баалайт? Адам мисалы, мен эч нерсе биле элек турбаймынбы деп качан ойлонсо, ошондо өсүш болот керек. Бир окуя айтып берейин. Мисалы жашында адам мен дейт экен да. Мен деп. Андан кийин мен сен дейт экен. Андан дагы жаш өткөндөн кийин сен мен. Андан кийин сен деп баштайт экен да. Бул ушул сөздүн ичинде эле мисалы адам башында чын эле жашында өткүр болуп мен деп турат экен. Кийин акырындап билгенден биле элегиң көп деп карылар неге айтат? Балам, балалуу болгондо билесиң, билгенден биле элегиң көп деп аксакалдар айтат кожолоң. Көрсө адам канчалык көргөн сайын, мен эч нерсе көрө элек турбаймынбы деген, канчалык билген сайын, мен эч нерсе биле элек турбаймынбы деген ойго келет экен деп коем да. Дагы билгенден биле элегибиз көп. Анан сиздер азыр бир топ акындар жаш шакирттерди тарбиялап атасыздар да. Бул өзүңүздөрдүн устаттык деңгээлге келдик деп ойлогондон улам болдубу, же алар сиздерге шакирт болуп, бизди шакирт кылып алыңыз, устат болуп келиңиз дегенден улам алардын көңүлүн оорута албай кабыл алгандык болдубу, кандай болду? Бул деген эми мен өсүп кеттим, кыйраттым деген нерсе эмес. Адам билген нерсесин кийинки муунга дейбизби, үйрөтүп алууга милдеттүү да. Ушуга чейин айтышта жүргөнүбүзгө мынакей 14-15 жылдын тегереги болуптур. 10 жылдан ашык убакыт болуптур. 10 жылда кантип бир 10 сөз мисалы улуулардан үйрөнбөйлү. Ошол үйрөнгөн нерсебизди эле арттан келген, устат тутуп келген жаш акындарга ошо билген нерсебизди эле үйрөтүп атабыз. Мисалы адам билген нерсесин үйрөтүш керек. Адам үйрөтүп аткан адам кыйын деп айта албайм. Мисалы адам үйрөтүп атып үйрөнөт да бир нерсени. Мен ушул балдарга мисалы бир нерсени айтып отуруп, кээде өзүң алардан дагы үйрөнө турган нерселер болуп калат. Аларды эми билгизбейсиң, бирок үйрөтүп атып көп нерсе үйрөнөт экенсиң да. Мен ушуга ынандым. Андан соң Жылысбек байке, биздин маегибиз дагы соңуна келип калды. Ушундай алтындай убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Чыгармачылык, ийгилик бийиктей бериңиз, бар болуңуз. Рахмат силерге дагы ушундай акындын чыгармачыл, акын эле эмес, чыгармачыл адамдардын ушундай ички нерсесин адамга алып чыгып берип атканыңарга чоң рахмат. Мен негизи эле көп эфирлерден мындай чакырса кача берем. Ал эфирлер ушундай бир 5 мүнөттүк эфирлер, кээде 10 мүнөттүк эфирге ошого келип бер дегендер болот. Ошолордон качам. Мындай узак эфирлер мага абдан жагат. Анткени 10 мүнөттүк эфирге тети убактыңды бөлүп, ошол үчүн барып канча деген убактың кетет. Ошондой нерселерден качып турам. Анан ушу силердин эфириңерге чоң рахмат. Ушундай узак, мен жаңы эле башталгандай сезилип аткан. Азыр карап турсам билинбей 2 саат өтүп кетиптир.
казактардын жакшы сөзү бар го, жакшы менен өткөргөн жарым саатың жамандан өтүп кеткен өмүрүндөй дейт. Убакыттын кантип өткөнүн эле мен азыр байкап аптырмын. Сен жаңы эле учурашып аткандай болгонсуң, азыр убакыт соңуна келип калды десең таң калып атпаймынбы? Чоң рахмат силерге дагы ушундай талай залкар болчу, залкарлардын талай улуу инсандардын талантын, адамдыгын элге ачып берип аман болгула. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө аман туруңуздар.